Ынтымақтан эфирдегі уақытысын қаварлар маалымат программасы улантат. Аны менен мен Адина Досумбетова таныштырам. Саламатсыздарбы. Алгач программанын негизги темалары. Эми гестерди чет элдик инвесторлар каржылаганы менен тиешелүү адистер Кыргызстандан болот. Эгер сунушталган мыйзам колдоо тапса. Мектептерде кыргыз тил сабагын окутуу мүчөлүштүктөр менен коштолууда. Билим берүү министрлиги бирликтүү колдонмону качан иштеп чыгарат? Сак бол, сасык тумоо күч алды. Айдоочу көңүл бур, Ошто жол кырсыктарын азайтууга багытталган рейд башталды. Кара суунун Зарбалик айылындагы мектеп кооптуу абалда. Убадаланган жаңы мектеп качан курулат? Кыргызстанга кичи гестерди курууга чет элдик ишкерлер кызыктар. Анткени өлкөдөгү агынды суулар электр энергиясын 1 миллиард киловатт саатка чейин өндүрүүгө жетет. Бул Жогорку Кеңештин Отун энергетика комитетинин жыйынында айтылып, эл өкүлдөрү жаңы мыйзам долбоорун сунушташты. Анда өкмөт менен инвесторлордун жоопкерчилиги көрсөтүлүп, курула турган гестерде жергиликтүү кызыктар тараптар иштетүүсү каралган. Мыйзам долбоорундагы артыкчылыктар алдыдагы материалда. Кыргызстандын агынды сууларын иштетүү менен электр энергиясынын баасын төмөндөтүүгө болот. Бул үчүн аймактардагы суулардын потенциалын карап, өкмөт жаңы долбоорду иштеп чыгуусу сунушталууда. Анткени чет элдик ишкерлер бул боюнча өздөрүнүн долбоорун көрсөтүшүүдө. Ал эми айрым депутаттар алгач өкмөт менен инвестордун ортосундагы жоопкерчилигин тактап, андан соң гана аларга жеңилдик берүү керек дешет парламент депутаттары. Биздин өзүбүздүн жарандар иштете баштайт, инвестиция кылат. Анан калса бул свет маселеси да көптөрдүн чечилет. Потому что бизде генерирующий деген ток чыгара турган деген жалгыз эле азыр токтогул. Буларды ар бир жерден агып аткан биздин булактардан жакшы столдор тауып туруп, любой биздин Кыргызстан болобу, чет элден келген инвестор болобу, ушул жака куруп, жумуш орун болот, налогдор түшөт. Байпакбаевдин айтуусунда кичи гестерди куруу аркылуу өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө болот. Гестерди чет элдик инвесторлор каржылаганы менен тиешелүү адистер Кыргызстандан болууга тийиш. Ошондо жаңы жумушчу орундарды түзүү менен бирге электр энергиясын дүңү менен экспорттоого жол ачылат. Бирок бул азырынча план гана болуп, өкмөт тарабынан канча ГЭС кайсыл жерге качан курулары аныктала элек. Камбар ата ГЭСин экинчи гидроагрегатын куруу боюнча да азыр иш аракети алып барып жатылат. Евразия өнүктүрүү банкынан кредит алынган. Эгер кайра жарылуучу электр булактар же кичи ГЭСтер боюнча айтсак, мен айтып кетет элем, бул баягы биздин отдаленно труднодоступный деген зоналар бар. Мисалы үчүн айыл жергесинде айрым региондордо ошого салсак, мен ойлойм, эффективдүүлүгү көбүрөөк болот. Буга чейин өкмөт чет элдик Лиглас компаниясы менен келишим түзгөн. Агалай каталган компания Кыргызстанга жогорку Нарын каскады жана Чакан 10 ГЭС курмак. Бирок ГЭСтерди курууда Кыргызстан убакыттан отурганын кошумчалап, кайрадан тендер жарыялана турганын билдирген. Ал эми айрым эл өкүлдөрү Чакан ГЭСтерди курган менен өндүрүлгөн энергияны сатуу жарыяны татаал болоорун айтышат. Мындан сырткары тарифтин көтөрүлүшүнө алып келет. Сатып ала турган электр энергияны основной өндүрүш өнүккөн жерге куруш керек да. Анын өзүнүн потребители болуш керек. Азыркы бүгүнкү күндө бизде кура турган болсок, бизде бир социалдык тариф болгондугу үчүн элди кыйнап коебуз. Ал үчүн электр энергиянын баасын көтөрүшкө туура келет да. Себеби ортодо колдонуучу 2,1 коэффициентти колдонгондо 1 киловатт электр энергияны Чакан ГЭС өндүргөндө 5 сомго айланып кетет. Чакан ГЭСтерди куруу демилгеси буга чейин деле бир нече ирет көтөрүлгөн, бирок парламент тарабынан мыйзамдык негизде кабыл алынган эмес. Андыктан суу ресурстарын максаттуу пайдаланууну көздөп жаткан депутаттардын сунушу мамлекетке канчалык деңгээлде жемишин берет деген суроо коомчулукта ачык бойдон калууда. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Мектептерде кыргыз тил сабагын окутуу мүчөлүштүктөр менен коштолууда. Буга 2002 жылы киргизилген орфографиялык түзөтүүнүн 6 жылдан кийин кайра алынып салынышы себеп. Тагыраагы ошол аралыкта чыккан китептер жаңыланбай, билим берүү программасына шайкеш келбей турат. Айырмачылыктын окутууга тийгизген таасири Чынарбек Алипбековдун материалында. Гүлнара Амиразаева көп жылдан бери окуучуларга кыргыз тилден сабак берип келет. Окуу учурунда балдар татаал, жер суу аталыштарын, энчилүү аттарды бирге жазып коюшат дейт ал. Себебин сураганда китепте ушундай турбайбы деп жооп беришет. Ушундай кош пикирлер учурда мектептерде, окуу китептеринде бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат. Мына алатоо карагыла, мынакей.
109 көнүгүдө Алатоо. Жер суунун аттары да. 2002 жылы Билим берүү министрлиги тарабынан татаал сөздөр бирге жазылсын деген эреже чыгарылып, 6 жыл колдонулуп келген. Бирок ал туура эмес экендигин билген агартуучулар 2008 жылы мурдагы эреже колдонула тургандыгын кайра маалымдаган. Жат жазуу учурунда, балдардын кандайдыр көнүгүүлөрдү иштөө учурунда ошол жер суу аттарына келгенде татаал сөздөрдү, кош сөздөрдү, кошмок сөздөрдү айырмалай албай, эки түрдүү эжеке газетадан окудум го, мындай го, теледе мындай эле айтып атат го деген суроолор болот да. Тилчилердин айтымында мектеп окуу куралдарында бир топ мүчүлүштүктөр бар. Грамматикалык, орфографиялык, стилистикалык жана техникалык каталар да катталат. Ушундай кемчиликтер окуучулардын сабатсыз, ката жазышына алып келип жатат. Аны менен катар көчөлөрдөгү көрнөк чарнактардагы каталарда терс таасир берет. Бул адашууларды түзөтүү үчүн методисттер Билим берүү жана Илим министрлигине да сунуш билдиришкен. Бирок андан майнап чыкпай келет. Окуу китептериндеги 14-жылкы чыккан бир көрсөтмөлөрдө стандарттык өзгөрүүлөрдү эске алуу менен кайра иштеш керек эле, бирок эмнегедир кечиктирилип жатат. Биз дагы 5-класстын өз өкмөттери үчүн 5-класстын окуу китебин аны методикалык колдонуусун иштеп берген элек, эмне үчүн ал боюнча кабар жок. Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги окуу куралдарын бир эрежеге салбай жаткандыгы, келечек ээлерине кайдыгер мамиле жасалып жаткандыгын далилдейт. Алар биротоло оңдолгон вариантын пайдалануусу же 2002 жылдагы киргизилген өзгөртүү боюнча окуй берүүсү тууралуу тыянак чыгарышы керек. Бул министрликтин олчогон катасы дейт адистер. Окуу китептеринин сапаты жөнүндө өзгөчө көңүл бөлүш керек. Өзү кыргыз адабий тили жөнүндө окуу китеби болсо мектептин, ошонун ичинде толтура каталар кетсе, түшүнүктөрдүн каталарын кеткенин көрүп алып ичиң ачышат. Бирок муну ойлонуп, бул маселени тезирээк чечүү керек. Эми Билим берүү жана Илим министрлиги тез арада бирдиктүү эреже түзүп, окуу китептериндеги катачылыктарды жөнгө салып берсе дешет мугалимдер. Ага катары эле жер суу аттарын бирге жазып чыгарылган китептерди окуу программасынан алып салып, жаңысы менен камсыз кылып беришсе деген үмүттөрү чоң. Чынарбек Аликбеков, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Билим берүү темасын улай эле Кара суунун Зарбалик айылындагы мектеп кооптуу абалда. Имараттын эскилиги жеткендиктен барган сайын тубалдары көчүп жатат. Азырынча өзгөчө кырдаал кызматкерлери текшерүү жүргүзүшү элек, ошентсе дагы 350 окуучунун өмүрүнүн ата-энелери кабатыр. Балдарынын коопсуздугу үчүн жаңы мектеп салынсын деп талап кылышууда. Ал качан ишке ашат? Айдай Беделбек кызы билип келди. Биздин мынау ашар жол менен курулган бети мынау. Эзилип зорго турат, анандай болуп. Бул Зарбалик айылындагы номер 36 мектеп. Дубалдары көчүп, кооптуу абалга кептелген. Жыл сайын бузулган жерлерин жамап, тамчы тамган шиферлерин алмаштырышат. Бирок ашар жолу менен курулган имараттын эскилиги жетип, жыл айланбай эле кайра мурдак абалына келип калууда. Жашоочулар болсо эски имаратта балдарын окутуудан кооптонуп келишет. Ушул мектептин акыбалынан биздин айылдын көп тургундарынын балдары башка жактагы мектептерге кетип калды окуйбуз деп. Азыркы күндөгү окуп аткан баланын саны 332 бала, ушул 7 класстын ичинде кымчылы 3 сменде окуп атышат. Бир партада 3төн бала отуруп алып окуп атат. Ол баланын билими кандай болуп атат? Ол балдардын келечеги кандай болот? Зарбалик мектеби 1970 жылдары бала бакча катары курулган. 1994 жылы коңшу айылга барып окуган окуучулар үчүн толук эмес орто билим берүүчү мектеп катары иштей баштаган. Учурда 7 класстык бөлмөдө 3 нөөмөт менен окуу жүргүзүлөт. Спорт аянтчасы, мектеп ашканасы жок. Башталгыч класс окуучулары шашке чайды сабак өткөн бөлмөгө ташып келип ичишет. Анан ушул мектептин кыйла эскирип жаракалар бар. Ал жерине ремонт кылабыз жылда. Анан мугалимдер баарыбыз эптеп, көптөп ремонт кылып окуп атабыз. Окуучулар да кээде айтышат башка мектептерге барып келгенде. Биз ушундай мектепте качан окуйбуз? Бизге качан жаңы мектеп түшөт деп окуучулар көп бизге арызданышып, өздөрүн неме айтат арызымдарын. Жаңы мектеп курууга 2013 жылы айыл өкмөттөн жер бөлүнгөнүн жергиликтүү аксакалдар айтышат. Бирок ушул күнгө чейин курулуш башталган эмес. Анын себебин айылдыктар жергиликтүү бийлик жерди ижарага берип койгондугу менен байланыштырып жатышат. Мектептин өзүнө мына жактан 2 гектар жер бөлүп берген. Ушул жерибизге биздин документтери дагы турланган, онун канча жыл болду, ушунан бери дарак жок. Ошол мектепке берген жерди дагы арендага барып
30 сотық, 40 сотықтан 5 жылға беріп қойыптыр. Жоқ дегенде ошол жердин оорuk таркыздыр мына мектептин жери деп койсо, калган немелерин ушул балдардын бала чакага продуктасына майда чүйдөккө жетет эле да. Азыр мектеп жараксыз абалда деп эч ким айта албайт. Анткени өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кооптуулугу боюнча текшерүү жүргүзө элек. Мындан сырткары жаңы мектеп курууга жерде карала элегин айыл өкмөт билдирет. Курулушка пландалган жер Айыл Чарба багытында болгон. Анын багытын өзгөртүп мектеп куруу үчүн азыр документтердин 90% бүтүп калды. Бул мектеп боюнча трансформация чыккандан кийин, бул анан кийин биз баягы мамлекетке кайрылабыз. 2019 жылга кирет. Жоош айыл өкмөтүндөгү 13 айылда 25 000 калк жашайт. Ар бир айылда бирден мектеп иштейт. Быйылкы планга 2 мектептин курулушу киргизилген. Мындан сырткары талапка жооп бербеген дагы 2 мектеп бар. Айда Биделбек кызы Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Ушул ырыбыздын дагы өлчөмү болот. Түшүнүктүүбү? Баткенде чегара кызматкерлерине кезектеги үй бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. 20-21 аскер бөлүгүндө курулган 24 батирлүү турак кызматтык үй катары пайдаланылат. Батирге эң эле муктаж делген аскер кызматкерлери жайгашышты. Ачкычтарын бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков тапшырып, конуштуу болушканы менен куттуктады. Чегара кызматкерлеринин кубанычына кабарчыбыз ортоктош болгон. Жаныбек Топчубаев Жалал-Абад облусунун тургуну. Ал жубайы менен бирге 17 жылдан бери чегара кызматында эмгектенип келет. Бул аралыкта Лейлек районундагы бардык чегара бөлүктөрүндө кызмат өтөгөн. Үй жайы жок болгон үчүн үй бүлөсү менен көчүп конуп ижарада турушкан. Армияда жүргөнүбүзгө 16 жыл болсо, 16 жылдан бери үй бүлөбүз менен жашоо шартыбыз оор, квартирадан квартирага көчүп. Классыбыз асфальт эмес болчу, чатырда жашап жүргөнбүз. Кыштын күнүндө, кыштын так ортосунда чатырдын ичинде жашап жүрдүк. Жашоо шартыбыз өтө оор болгондо капитан Топчубаев батирдин ачкычын алууга келди. Жаңы конушуңуз кут болсун. Эми мындай кыйынчылыктар артта калды. Лейлек районундагы Исхак Разаков атындагы 20-21 аскер бөлүгүндөгү Жаныбек Топчубаев сыяктуу 23 кызматкер батирлүү болушту. Курулушу мындан 3 жыл мурда башталган 2 кабаттуу үй бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Заманбап шарттар менен курулган туракка 38 миллион сом керектелген. Бардык шарттар менен бул жактан муздак суу, жылуу суу чыгат. Бул жакта газ бар. Буга чейин муздак суу, жылуу суу бар, мындай жакшы шарттарда биз жашабаганбыз. Азыркы кезде бизге өкмөт тарабынан ушундай жакшы шарттар бар, шарт түзүп бергени үчүн ыраазыбыз. Биз шарттарды түзүп беришибиз керек. Мисалы үчүн кызмат оор татаал шарттарда кызмат өтөйт аскерлерибиз. Кызматтан келгенде эс ала турган жерлери болуш керек. 24 батирлүү үй эң эле муктаж делген аскер кызматкерлерине берилди. Ачкычтардын президент Сооронбай Жээнбеков тапшырып, аскер бөлүккө 200 000 сомдук сертификат ыйгарды. Аскер кызматкерлерине шарттарды жаратуу менен мекенге тынчтык орнотобуз деген өлкө башчы мындан ары чегарадагы бардык көйгөйлөр чечилерин убадалады. Будан буйруса, будан нарыдагы айрыкча чегарада жайгашкан биздин айылдарга, аймактарга өзгөчө көңүл буруп, ошол жерде жалпы элибиз отурташып калганга шарт түзгөнгө мына аракеттер болот. Баары жактан тең мына программа кабылган барлык тармактар боюнча жардамдар болот. Учурда өлкө боюнча 500 аскерге ылайыкташкан үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Алар Ош, Ноокат, Алабыка жана башка аймактарда. Жакында Баткенде Кыргызстан-Өзбекстан чегиндеги Газпром чегара тузоту пайдаланууга берилет. Жаңы заставада комплекстүү курулуп, 6 батир менен кошо бүткөрүлмөкчү. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Лейлек району. Февралдын экинчи жарымында Кыргызстанда сасык тумоологондор мурдагы айга салыштырганда 11%га көбөйдү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Учурда республикада эпидемиялык абал туруктуу. Республиканын бардык саламаттык сактоо мекемелеринде калк арасында корч, респиратордук вирустук оорулардын жана сасык тумоонун алдын алуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканы айтылууда. Бишкектеги Гиппократ жана Кроха жеке-менчик медициналык борборунда сасык тумоого каршы эмдөө улантылып жатат. Вакциналардын баасы 500 сомдон 600 сомго чейин. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү белгиленүүдө. Ал күндүн урматына кыргыз тили даңкталып, өлкөдөгү орду тууралуу кенен түшүнүк берилип жатат. Айрыкча келечек муундарга жеткирүү максатында бала бакча жана мектептерде бул багыттагы иш-чаралар өткөрүлүүдө. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү.
Жыл башынан бери Ош облусунда 59 жол кырсыгы катталып, анын 13-ü жаш өспүрүмдөр арасында болгон. Мунун айынан 15 өспүрүм жараталып, 6 жаштагы бала көз жумду. Ошондуктан мындан ары жаштар арасында кырсыктарды болтурбоо максатында бүгүн облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы менен Момбеков мектебиндеги окуучулар, мугалимдер арасында жыйын болду. Анда жол сакчылары өспүрүмдөрдү жолдо бара жатканда абайлап жүрүү жана уруксатсыз автоунаа минбөө керектигин эскертишти. Айрыкча мамлекеттик жолдун бойлорунда жайгашкан чоң мектептерде өткөрүлөт. Себеби 40 биздин айрыкча биздин Ош областынын аймагында чоң мамлекеттик жолдор боюнда жайгашкан 40 мектеп бар. Бүгүн 20 февраль Кыргызстанда социалдык адилеттүүлүк күнү. Бул күнгө жыл сайын өлкөдөгү социалдык кызматкерлердин укуктары каралып, аларга болгон колдоолор талкууланат. Ал эми Ош шаарында дагы шаардык кеңештин депутаттары социалдык адистер менен жолугуп, алардын үнүн укту. Мында негизинен кызматкерлер айлык маянанын аз экендигин билдиришүүдө. Ошон үчүн быйылкы жылдан баштап жергиликтүү казынадан мугалим дарыгерлерге айлык акысына 300 сомдон кошумча акча берилет. Ал эми социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлерине 500 сомдон берилет. Аябай биздин мекеме ишканаларга болгон мындай терс, мындай каршы наразычылыктар аябай көп. Анткени тейлөө сапатын жакшы карабайт, ушул барган адамдар жакшы кабыл албайт деген мындай сунуш пикирлер көп айтылып келет. Бирок ушул күндө ушулардын дагы кызмат кылган кызматкерлердин дагы кандай шартта жашап аткандары, аларга мамлекет тарабынан кандай көңүл бурулуп атканы бир дагы эске алынбайт. Ош шаарындагы окуучулар арасында жүрөгүмдө Кыргызстан аттуу мекенди даңазалаган ыр сынагы өткөрүлдү. Иш-чара 23 февраль куралдуу күчтөрдүн күнүнө карата шаардагы мектептер арасында уюштурулган. Буга чейин атайын жобо мектептерге таратылып, анын негизинде жеңүүчү болгондор шаардык биринчиликке ат салышат. Сынак 2 тур менен жүрдү. Биринчи 10 жаштан 13 жашка чейинкилер арасында жана 14 жаштан 17 жашка чейинки окуучулар арасында уюштурулган. Самалык Ош шаардык маданият башкармалыгы, билим берүү башкармалыгы жана Ош мамлекеттик университетинин демилгеси менен уюштурулган. Патриоттук мекенчил ырлардын конкурсу уюштурулуп атат, Кудай буйруса. Муну менен биз эми окуучуларыбызга ата мекенге болгон сүйүүсүн, ата журтуна болгон бир сезимдерин ойготолу деген ой болуп атат. Себеби ырлар аркылуу, сүрөтчүлөр сүрөтү менен, музыканттар ыры менен биз ушул жаштарды тарбиялашты ниет кылып атабыз. Мектеп окуучуларын кенже курагынан баштап патриоттук сезим менен тарбиялоо зарыл. Ал үчүн өспүрүмдөрдүн ата мекенге кызмат кылууга, аскердик түшүнүгүн арттырып, армиянын жашоо шарты, курал жарактары менен тааныштырылды. Мындай иш-чара Ош чек ара кызматы тарабынан 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата уюштурулган. Ачык эшиктер күнүнө Ош шаары жана облусунан жалпы 200гө жакын окуучулар чакырылган. Ушундай мерчемде өткөн сайын биздин окуучуларыбыздын аң сезими, биздин жаш өкөлөрүбүз кандай тамак ичип, кандай жашоосун көрүшүп кетип, бизде армияга келгендердин сандары, жаш өкөлөрдүн сандары көбөйдү. Эртең өлкөдө бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү белгиленет. Аны утурлай Ош облусундагы номер 124 орто мектепте майрамдык иш-чара уюштурулду. Майрамды жогорку класстын окуучулары кыргыз, татар, өзбек, түрк тилдеринде ырырдашып, ошол элдин каада салттарын чагылдырып беришти. Ошондой эле ар улуттун тамак аштарын көргөзмөгө коюшкан. Эми ушундай эле иш-мерчем Шарк айыл өкмөтүндөгү мектептер арасында да өткөрүлөт. Мында бизде негизинен ушул бир улуттун каада салты менен экинчи улуттун каада салтынын баягы окшоштук жактары менен окуучуларыбыз таалим тарбиялат деген биз ушул пландарды койгонбуз. Ушундай пландар менен өткөрүлүп жатат. Күндүн негизгиделген окуялары менен сиздер түз эфирде тааныша алдыңыздар. Ушул жана башка маалыматтарды Ынтымак Чекиткеди сайтынан дагы окусаңыздар болот. Бизди социалдык тармактардан Ынтымак медиа групп деп издесеңиз болот. Алдыда ауа райы, кечиңиздерге колдолансын, саламатта туруңуздар.